Ардактуу көрүүчүлөр, биз эфирибизде алдар улантабыз. Эфирибиздин башында эле биздин ушул эфирибизге өзгөчө салым кошуп келе жаткан спонсор көнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдирели. Биздин жашоо сау элемент аттуу деп өзгөчө кондитер фабрикасы жана ошондой эле өзүңүздөр билгендей даам үстүндө ушул дасторконуңуздарды көрккө бөлөгөн Тойбос кондитер фабрикасы жана ошондой эле көбүнчө жаш уул кыздарыбыздын көңүлүн көтөрүп жакшы маанай тартуулаган Tea-Time чайына ыраазычылык билдиребиз. Эң башкысы көрүүчүлөрдүн арасынан эң өзгөчө ата энелерди экранга жакыраак чакырып, анткени бүгүн кичинекей уулдарыбызга өзгөчө ден соолугуна кам көрө турган, бир өзгөчө жакшы кеңешин бере турган коногубуз келип калды. Биз тааныштырууга даярбыз. Ооба, албетте тааныштырууга даярбыз. Ар бир ата эне ушу балалуу болгондон кийин өзүнүн балдарынын ден соолугуна өтө кам көрөт. Массаж балдардын өнүгүшүнө эрте басып, жөргөлөгөнүнө аябай жардам берет. Ошол жаатынан биз конок чакырганбыз, тааныштырууга даярбыз. Бүгүн биздин конокто Кыргыз мамлекет окуу дарылоо илимий медициналык борбордун укалоо жана мануалдык терапиянын адиси Эгинбаев Данияр Юсупович биздин коногубузда. Кутман-таңыңыз менен. Кутман-таңыңыз менен. Кандайсыз? Рахмат, жакшы. Бүгүн өзгөчө күн. Бүгүн таң атпай биздин силердин студияга кош келиптирмин. Бүгүн болушунча мен өзүмдүн салымымды, акыл насаатымды келечекте ата энелерге балдар ымыркайлар менен кандай мамиле кылып түзүштү жана кандай аларды кароолоо жолдорун түшүндүрүп берүүгө жана укалоонун кандай таасир эте турганын кыскача түшүндүрүп берсем пайдалуу болор. Анда эмесе эфирди башынан өзүңүздү тааныштыруудан баштайлы. Менин атым Данияр Юсупович Эгинбаев. Бул тажрыйба менен көп жылдар менен алектешем. Бул тажрыйба мага өтө кызыктуу. Себеби ар бир бала биздин больницага келген баланын ден соолугуна чоң салым кошобуз. Анын өнүгүшүнө, физический показательдерине, неврологиялык жагынан өнүгүшүнө, баланын эрте басышына, төрт буттап отурушуна биз чоң салым кылабыз. Жакшы. Эми алгач суроондон баштагым келип атат. Ушул массаждын кичинекей балага таасири боюнча ушул акыл эсине да таасир этеби? Ооба. Жакшы ойлонуу, жакшы өсүшүнө. Ооба, себеби дегенде массаж жасалганда биринчи иммундук жагынан көтөрүлөт баланыкы, экинчисинен көп физический показательдери жакшы болот, үчүнчүдөн ата энеси бала менен тыгыз байланышта болуп турса, баланын тил жагынан да сүйлөгөнү эрте болот, көз караштары, баскан турганы ар кандай ооруларга мындай туруктуу болот да. Өзү оору деп калдыңыз, кайсы ооруну мисалы массаж менен мындай дарыласа болот? Бизде азыркы учурда ортопедиялык оорулар көп болуп кездешип атат, себеби тамак азыктардын сапаты себеби болуп атат. Көбүнчө жан баш сөөктөрүнөн жаракат алгандар, жан баш сөөктөрүнөн мындай дисплазия, томуктардын өрчүбөшү көп кездешет да бизде. Ошону эрте убагында аныктап чыксак, бала баса турган убакытка чейин толугу менен айыгып кетет. Анан экинчи учурда неврология жагынан да көп кездешет балдар. Себеби дегенде азыркы кыймыл аракетти, ар кандай маалыматтар интернеттен көп пайда болуп атат. Аны көбүнчө окуп алышып, ар кандай ойго жүгүртүп атып, себеби дегенде эне бала менен тыгыз байланышта да. Ошону сүт аркылуу бала сезип турат. Баланы колуна алганда эненин сезимин бала сезип турат. Ошон үчүн көбүнчө учурда бизге кайрылып, мен балам жакшы уктабайт, мен балам тез ойгоно берет, мен балам көп ыйлай берет депчи. Биринчи ошол жерде ата эне өзүнүн неврологиялык системасына көп маани берсе, көңүл бурса, бала да жакшы тынч болот. Жакшы. Негизи ушул балким азыр боюнда бар айымдар көрүп турат. Анан бала төрөлгөндөн кийин кайсы убакыттан кийин массаж жасалат балага? Кээ бир учурларда 3 жумадан баштайбыз. Көбүнчө учурда бала кичине салмак төрөлгөндөн кийин 1,5 ай, 3 айга чейин ошол 1,5 ай менен 3 айдын ортосунда алып баштаса жакшы болот. Негизи протокол боюнча мурун 1 жашка чейин жаңы төрөлгөн бала жылына 3 жолу алыш керек деп жазылган. Бир убакыттар ал жоголуп кетип, кийин акыркы 16-17 жылдан баштап бул кайра чоң күч ала баштады. Адистер чыгарыла баштады да. Себеби бир убакытта именно балдар менен иштеген адистер иштебей калышкан, көңүлдөнбөйчү.
жетишсиздик болуп кеткен бизде аябай көп. Өзү системалык массаж жылына бир жылда 3 жолу алыш керек, Жаңы төрүлгөн балага, жаңы төрүлгөн 1 жашка чейин 3 жолу алынса, бала тез төрөлөт да. Бир мындай массаж канча мүнөткө созулат? Ар бир учурда диагнозуна жараша убакыт эсептелген, дозировкалары бүт жазылган, ошого салыштырмалуу. Эгерде бала ал дозировкасын бир көтөрө алса, 1-2 мүнөттөн кошулат. Көбүнчө ата-энелер ойлошот, бизге жарым сааттан көбүрөөк жасаш керек, 40 мүнөт депчи, умуркайлар андай нагрузкаларга көп чыдашпайт. 1 жаштан өткөн балдарга ар бир бөлүгүнө уже кайра убакыт эсептелген, бул бизде единица измерения деп эсептелет, дозировка времени депчи. Ошону сактаганга аракет кылабыз, себеби дегенде бул биринчи ирет бала үчүн физикалык нагрузка болот. Ар бир бала чыдай бербейт. Көбүрөөк жасап берем деп терс таасир кылып алышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мурунтан бери балдар менен иштеген адистерге медициналык билим критерий болчу да, сөзсүз түрдө болчу. Себеби андай майда тагыраак маалыматтарды ошолорго өздөштүргөн. Азыркы учурда көбүнчө модага алынды, көбүнчө окуу жайлар детский массаж деп чыгарып беришет. Бирок эң өкүнүчтүү нерсе, үйрөткөн адамдар өзү толугу менен аны жакшы түшүнө биле беришпейт да. Медициналык билими болуш керек сөзсүз түрдө, себеби ал өзүнүн жасалган көнүгүүлөрүнө жооп берет да. Андан да тышкары, мисалы, ата-энелер өз баласындагы бир чочун эле бир укалоочуга бере албайт да. Ата-эне өзү массажисттин алдында кандай талаптарды коюш керек, эмнесине көңүл буруш керек? Эң биринчисинде медициналык билими бар, экинчиси тажрыйбасына, үчүнчүсүндө бизде бөлүнөт да, мисалы, ортопедиялык тармак, классический тармак, неврологиялык тармакта. Ошо адис кайсы тармакта көбүрөөк тажрыйбасы барга. Себеби көбүнчө ата-энелер айтышат да, ой, тиги жакшы экен, бул жакшы экен. Негизинде анын талабын, анын билимин, анын деңгээлин баа бериш үчүн башка адис айта алат да болгону. Түшүнүктүү. Кечиресиздер. Эң негизгиси ушул көрүшүүнүн арасындагы эч качан массажга баласын алып барбагандар бар чыгар. Ооба. Ушул нерсени айтайын. Суроо болсун, ушул массаждын ушул баласына болгон жашоодо орду канчалык? Дагы бир жолу сурооңуз. Массаждын массаж жашоосунда канчалык деңгээлде керек болот балага? Алган массаж алган баланын жана албаган массаж албаган баланын экөөнүн ортосунда кандайдыр бир айырма болобу? Көбүнчө учурда болот. Себеби мен айтып кетпедимби башында 1 жашка чейин алган массажды 1 жашка чейин алган бала тезирээк төрөлөт депчи. Көбүнчө көрсөткүчтөрү тезирээк болот, убагында болот. Албаган баланын көбүнчөсү отурганы кечирээк болот, басканы кечирээк болот, кыймыл аракети кечирээк болот, оодарылганы, 4 буттаганы, 1-2 ай артта калышы мүмкүн. Ал эми ушу массаж алганда кээ бир балдар аябай кыйкырып ыйлашат. Анан кийин мен билишим боюнча, эгерде бала массаж учурунда ыйласа, анын эч кандай бир таасири этпейт дейт. Ооба. Туптура, себеби бала ыйлаганда булчуңдары баары тырышып, иштегенге, булчуңдар менен иштегенге шарт түзүп бере албайт да. Ошон үчүн эң биринчи эсепте мен көбүнчө адисте өзүмдүн окуучуларыма айтып кетем, кесиптештериме айтып кетем. Биринчи колуңар таза, жылуу болуш керек. Экинчи, бала массаж аларынын астында аны менен мамиле түзүш керек. Бала көзмө көз мамиле түзүлгөндө бала бош жатып берет да массаж убагында. Эгерде бөлмө муздагыраак болсо, же адистин көңүлү терс болсо, ыйлабаган бала ошо күнү деле ыйлап бериши мүмкүн да. Ал эми бала эгерде ооруп жатса, же өзүн башкача мындай жакшы сезбесе, массаж алууга болобу? Жок, эң биринчи көрсөткүчү бул температура. Себеби температура болгондо кан уюйт. Кан уюганда бала кыйналат кислороддун жетишпестигинен. Экинчи, вирустук оорулар. Себеби ал өзү дагы ооруганда башка балдарда жугуштурушу мүмкүн да. Үчүнчү учурунда осур живот деп коет. Ичи катуу ооруганда, себеби колика болсо, анда коркунучтуу эмес.
Башка да көп диагноздар бар. Ич ооруганын ошол учурунда биз клиникада сөзсүз түрдө башка адистер менен биринчи кеңеш алып, көрүп, анан гана улантабыз. Бизде көрүшүлөрүн дагы суроо келген экен. Балам түнү ыйлап жатат, 15 күндүк кандай кылса болот дейт. Газик беле ошондой туруп атат окшойт. Сөзсүз түрдө себеби бала азыр эмчек сүтү менен жаңы азыктарды өздөштүрүп атат. Эң негизгиси биякта бизде кишечный микрофлора деп коет. Ошонун жетишпестигинен болот. То есть желген тамакты толугу менен организми өздөштүрө албай жатат. Ошон үчүн ичи көп, жел чыкпай кыйнала берет. Ошонун айынан да ыйлашы мүмкүн. Ошонун айынан да ыйлашы мүмкүн. Себеби колика деген оору бар. Ал мындай табигый жактан далили жок толугу менен эмне себептен пайда болот. Ошон үчүн аны болгон ыкмалар эле жазылганда кандай учурда балага жеңилирээк болот депчи. Ошондо көбүнчө эспомизан беришет, баботик беришет. Жөнөкөй эле укропный суу аябай пайдалуу болот да. Массаж менен деле аны бирок жеңилдетсе болот да. Ооба, себеби жоон ичегини жумшартканда ал бошойт да, жеңил, желдин баары чыгып кете берет. Жакшы. Дагы суроо бар окшойт да? Азыр көрүшүлөрдүн арасында албетте жазгандарга жооп беребиз. Биз күтүп атабыз. Кийинки сурооңуз. Өзү массажга мындай эң биринчи эле 2 жумадан кийин дедиңиз, э? Эң эрте. Эң эрте 2 жумадан кийин жазса болот. Бирок ага кандайдыр алдын ала даярданууга керекпи? Жок, бул ата-эненин өзүнүн каалоосу. Көбүнчө андай учурларда бизде өзүбүздүн кесиптештерибиз келет. Мындай жөнөкөй медициналык билими жок адамдар андай учурларда көп кайрылышпайт. Педиатрлар көбүнчө учурда күтө тургула деп коюшат. Биздин адистер медициналык тармакта иштегенде көп түшүнүшүп, эртерээк бала төрөлөт, эртерээк салмак кошот, тамактануусу жакшы болот деп көбүнчө 3 жумага созулуп келе беришет да. Ошол бала кечке ыйлай берсе, ымыркай, эмне кылыш керек? Эң негизи мен дайыма иш баштарынын астында ымыркайлар менен план түзөм. Кайсы баланын кандай диагнозу, ошого өзүнүн ички аң сезимди туура багытта түзүп алып туруп, анан кабыл ала баштайм да. Түшүнүктүү. Кийинки көрүшүлөрдүн арасынан келген. Балам ыйлаганда ыйынып, ошентип ыйлап жатат. Жана сиз айтып кеткен газики болгондо эле ошентип ыйлайбы дейт. Ооба, көбүнчө сол жагынан жоон ичеги жакшы желди өткөрбөй калганда тырышып калат да. Ошол жерде акырын жумшак укалап эметип койсо, ошол жери бошоп, жели чыгып кетет. Же көбүнчө көнүгүү кылабыз, 2 бутун өйдө көтөрүп ичине кыймылдатканда ичеги бошоп, жели чыгып берет. Балким кийинкисинде Данияр мырзаны биздин эфирге чакырып, ушундай бир кичинекей ымыркайды да балким көрсөтүп, түз эфирден балким көрсөтөтүр, э? Болот. Бизде кээринде жумуштан келип тартып кетишет, кесиптештериңер ошондой учурлардычы кандай өздөрү кызыгып, көбүнчө сиз тармактагы адистер ошондой суроолорду приемга келгенде көп беришет да. Анан кийин кызыгып эметсе, келгиле көрсөтүп берейин, үйдөн өзүңөр да кылып турасыңар деп. 1-2 жасагандан кийин көбүнчөсү айтат, аябай кыйын экен депчи. Жок, мен айтам да токтогула, демиңер чыгаргыла, бош болгула. Канчалык колуңар өзүңөр тырышып турсаңар, бала да ошончолук бербейт силерге деп. 1-2 жасап көргөндөн кийин кийинде жазышат. Биз айткандай кылып көрдүк, жеңил турбайбы депчи. Анан кийин эрте массаж жөнүндө мындай сүйлөшүп калдык азыр. Өзү мен билишим боюнча кээ бирлер май колдонууга таптакыр болбойт деген нерсе бар экен да. Ошол жөнүндө кандайдыр бир комментарийиңиз барбы? Ооба, бул жерде биз көбүнчө учурда баланын терисинин түзүлүшүнө карайбыз. Кээ бир балдардын териси кургак болот, кээ бир баланын териси кичине майлашкандай болот. Эмне себептен ошол бир жөнөкөй эле май ушундай бир көйгөйдү жаратышы мүмкүн? Бир ирет май коюу болушу мүмкүн, май суюк болушу мүмкүн. Бирок суюгу дагы, коюусу дагы денени дем алдырбайт. Сөзсүз түрдө көбүнчө учурда мындай стереотип деп коебуз го, түшүнүк бар ата-энелерде массаж алып атканда баланы жуунткан болбойт депчи, үйшүп калат, ооруп калат дейт. Жок, баланы терс, наоборот жуунтуруш керек сөзсүз түрдөчү. Себеби денени май каптаганда дене жакшы дем ала албай калат, тери дем ала албай калат. Ошон үчүн бала тез тердеп, ооруга көбүрөөк чукул болушу мүмкүн.
көршүлөр арасында адрес кайсыл жактан табабыз? Биз Карабалтадан жазып жатабыз. Биздин дарек Тыныстана 1, бул медициналык мамлекет, Кыргыз медициналык мамлекеттик академиясынын клиникасы болуп эсептелет. Тыныстана 1 көчөсү. Тыныстана 1 бул 3-чү балдар ооруканасынын жанында эле жайгашкан. Данияр мырза, ушул жаш балдарды массаж жасоодо эң негизги кыйынчылыктар сиз үчүн? Эң негизги кыйынчылыктар кээ бир балдар ата-энеси менен жалгыз кала берет да үйдө. Андай жамаатка көп чыга беришпейт. Ошон үчүн жаңы жерге келгенде биринчи күн алар жактырбай, мисалы үчүн бөлмөнүн аурасын жактырбай, анан апасы кушеткага жаткырса жатпайм деп ошол учурда биринчи күндөрү ошо кыйынчылыктарды бериши мүмкүн. Көбүнчө бул 5 айдан өтүп калган балдар аң сезиме толуп, меники сеникин жакшы билип калганда, ошо менен мамиле түзүш бир 10-15 мүнөт убакыт кээринде талап кылат да. Эң ошо кыйынчылык эле болгону. Калган учурларда жок. Мен көбүнчө ата-энелер сурап калат, эмнеге менин балам ыйлабады, тияка барсак ыйлай берди депчи. Ошол жерде эң биринчи айтып атам, адистин өзүнүн ички дүйнөсү. Балага болгон мамилеси. Эмнеге себептен бала, мисалы үчүн байкагансыздар, бир балага мамиле кылайын десе тескери карап, болбой, ата-энесине качепчи. Ошо именно ошо жанагы энергетическое полени ошонсуз балдар аябай сейишет. Мисалы үчүн мен кээ бир учурда көңүлүм жок болуп, мындай таң атпай көңүлүм бузулса, ошо күнү терс эле так эле ошол моментте ата-энелердин баарына жазып чыгам да, бүгүн балдарыңызды алып келбеңиз, мен бүгүн кала албайм депчи. Ал негизги себебим ошо мен өзүмдүн болуп аткан состоянияма жараша мен эметпейм да ал күнүчү. Себеби кечөөнү эле күлүп бераткан бала ошо маалда ыйлап бериши мүмкүн, массаж жасатпайчы. Бул ушул учурда бала менен мамиле түзүш эң кыйынчылык ошондо эле болот да башында. Мамиле. Буга сиз бир жерден кандайдыр бир үйрөнгөнсүзбү же табигат сиздин талантыңызбы ушу кичинекей ыркайлар менен? Биз ар бири өзүбүздүн ишибизди сөзсүз түрдө анализдеп турабыз. Эмне себептен мындай болду, эмне себептен бала контактка келбей койду деп ошолорду. Менин тажрыйбам боюнча ушунча жылдын ичинде 2 бала эле мамиле түзө албай койгом да. Канча жашта балдар эле? Бирөөсү 1 жаш 3 ай, бирөөсү 1 жаш 7 ай. Таптакыр эле болбой. Ошондо биз тамашалана, алар алыска Астанадан келишкен. Ушунча келдик, эми жок дегенде бирдеме кылып көрүңүзчү деп. Кандай шарт менен кыласыз? Мейли колуңузга деле кармаңыз, эптеп ыгын табабыз депчи. Берки кичинекей бала себебинен кичинекей кезинде көп больницаларда болуп, операциядан өтүп коркуп калган. Аны менен болгон ошо мамиле түзө албай койгонсу ошо болгон да. Калган учурда көбүнчө дайыма анализдеп туруп иш алып барабыз. Дагы бир айтып койсоңуз, тажрыйбаңыз канча болду ушул? Канча жыл болду? Балдар менен иштегениме 2008-жылдан бери иштейм. Мануальный терапия тармагында иштегениме 2008-жылдан бери иштейм. Именно укалоо тармагында иштегеним мен медучилищеде окуп жүргөндө ана уже кызыга баштагам. Ал 2002-жылдан бери баштап тажрыйбам бар. Биринчи укалоодон баштап келет. Көбүнчө реабилитацияда иштеп калдык, инсультный оорулар менен иштеп калдык көп. Анан бара-бара уже өзүм балалуу болуп баштаганда балдарга кызыгып, балдардын адис жагын өдүштүрүп ошого өтүп кеткем да. Сиз деле бирок өзүңүздүн натыйжаңызды көргөндөн кийин мындай өзгөчө бир рахатка батынып, мындай өзгөчө сүйүнсөңүз керек. Күнүнө себегенде ата-энелер келгенде мунун кыймыл аракетин өзгөрүшүн качан көрөбүз дейт. 1-2 күн чыдап бериңиз, 3-чү күнү мен силерге көрсөтөм өзгөрүүлөрүн депчи. Натыйжасы барбы жокпу 2-3 күндөн кийин эле билине баштайт. Билине баштайт. Кээ бир учурларда көбүрөөк убакыт керек, кээ бир учурда 1-2 күндөн кийин эле көрүнө башталат. Ушул нерсе боюнча сурам келип атат. Кээ бир айрым өспүрүмдөргө массажлоодо пайдасы кээ бирөөнүн эртерээк тиет да, кээ бирөө кечирээк тиет. Анан бул кайсы факторлорго байланыштуу болушу мүмкүн? Биринчи ирет кээрлер ата-эне ага маани бербей коюшу мүмкүн. Кыймыл аракети, мисалы үчүн кээ бир ата-энелерге айтасыз да, могу көнүгүүлөрдү үйдөн жасайсыңарбы депчи. Жок, жасабайбыз, биз коркобуз, бир жерден оорутуп алабыз, бир жерден чоюп алабыз депчи. Аны айта көрсөтүп беребиз, кел бир жасап көрөлү депчи.
байкуш ата эне ошол 5 мүнөт көнүгүү жасаганча өздөрү тердеп кыйналып кетишет да. Бирок ошо көнүгүүлөр көп таасир этет балагачы. Таасир этпегени көбүнчө каралбаган балдарга. Кандайча каралбаган балдарга ата эненин коркконунан же билими аздыгынан болуп калат да. Өзү кандай ооруну сөзсүз түрдө мындай массаж керек, массаж эч дарылоого болбогон бир оорулар барбы? Сөзсүз түрдө массаж керек деген. Массаж керек деген. Тескерисинче жөн гана массаж эле керек, башка нерсе кереги жок, дары деле кереги жок, жөн гана массаж керек деген дарылар, оорулар. Аны айтып кетиш мындай сразу кыйыныраак болуп калат го. Ооба. Кыйыныраак болуп калат. Мен түшүнүк боюнча мисалы тамактын наны менен жейсиз да. Бул кошумча бир жаш болуп өсүшүнө бир жардам бере турган нерсе катары. Өтө чоң таасир этет жардам берүүгөчү. Себеби энди жанагы айтып кетпеңиз, кандай бир түрдө рахаттанасың депчи. Эгер бала келет, мисалы үчүн гиподинамия деп коесуз, баланын кыймыл аракети жок. Жөн эле бош жата берет. 1-2 күндөн кийин тыпырчалап, кыймылдап, ары оодарылып, бери тартылып, бутун көтөрүп баштаса ата энеси айтат, жөн жаткан баламды аябай күч жок калды, эми өзүңөр каалабадыңар, балам кыймылдабай жатат, эми кыймылдаса дагы көңүлүңөр ооруйбу депчи. Андан сырткары да бир нерсени сурам келип атат. Кээ бирки өспүрүмдөр үйдө уктабайт, ыйлайт дегендер бар да. Уйкуга да таасир этеби? Уйкуга чоң таасир этет. Себеби массаждын бир чоң пайдасы бар. Бул жана башында айтып кетпедимби, бул физикалык көнүгүүлөр депчи. Бала бир ирет чарчайт. Экинчисинде нервный системасы жеңилдейт. Үчүнчүсүндө тамактануусу жакшы болгондо балага эмне керек? Укташ, тамак ичиш болду. Түшүнүктүү. Мисалы кээ бирки өспүрүмдөр бар, аябай бат өсөт. Ошолорго да кандай таасир этет? Бул жерде бул гормоналдык фон. Бул суроо көбүнчө педиатрларга, балдар өспүрүмдөрдүн адистерине берген оңураак. Себеби кээ бир ата энелер бою кичинекей болуптур, балам кичинекей дегенде күлкүң. Эмнеге мен балам кичинекей десем, тамашалайсыз, өзүңүздү карап коюңуз депчи. Сен эмнеге дейт, өзүң кичинекей, баламды чоң каалап атасызбы депчи. Массаж менен кандайдыр чоңойтуп бере албайм депчи. Чоңойтуп бере аласызбы деген айтсам. Андай тамашалоо учурлар көп болот бизде ошодо. Ошентип өзүңүздү карабайсызбы? Ал эмне чөйүп берейин мен баламды депчи. Балким бутунан тартып койсо кичине да 1-2 сантиметрге. Андан сырткары ошо жаш өспүрүмдөр массаж кылуу да келечектеги бир спорт жаатынан да таасир этеби мындай келечекте? Жок, бул анын уже өз каалоосунда. Бирок спорт менен машыккан өспүрүмдөргө өтө пайдалуу. Себеби кээ бир көнүгүүлөрдү көп жасап койгондо булчуң эс албай, кийинки нагрузкага келгенде булчуң өрчөбөй калат. Массаж ошол учурда кан айлануусун күчөткөндө булчуңдун тамактануусу жакшы болуп туруп, булчуң дагы жакшы өсөт. Түшүнүктүү. Көбүнчө бул таасирди арык чырай балдарды алып келгенде ай сайын педиатрга көрүнүп турушат да, ошондо тамашалашат. Бул айда 2-2,5 килограмм кошуп алыптырбыз, кантип депчи. Себеби ич агарына ичегисин массаж кылганда өтү да жакшы иштей баштайт. Өтү иштей баштаганда бала тамак көп сурай баштайт. Ошонун ирети менен нормасында мисалы үчүн бир айда экинчи бөлүгүндө мисалы үчүн бала 3 сантиметр өссө, мында 5 сантиметр кошуп коет. Салмак мисалы үчүн 1 килограммга чейин кошсо, 1 килограмм 200 грамм, 1 килограмм 500 граммга чейин кошуп, бала жакшы физический показательдер аябай көп жакшы байкалып калат ата энегечи. Ошон үчүн ата энелер азыр мурун мисалы үчүн педиатрлар массажга жибериш үчүн өтө бир диагноз болуш керек болчу. Азыр көбүнчө педиатрлар айтат, бул балага пайдалуу деп. Эми ата энелер деп калдыңыз да. Азыркы учурда ушул эми мурда билбейм, бирок азыркы учурда балдарды массаж алып келүү агымы кандай болуп атат? Көбөйдүбү? Аябай мурункудан караганда. Айырмачылык барбы 2008 менен азыркы жылдын? Ооба, себеби мурун массажды мисалы үчүн ата энелер алып келгенде ушуну ооруканага мекемелерге, больницаларга алып келишчи. Азыркы иретте мисалы үчүн ооруканага алып барыштын кажети жок. Себеби интернет тармагында адистер жайнаган.
өз каалоосу менен, өз көз карашы менен каякка барам десе, өз тандоосу менен кете беришет. Мурун бизде көбүнчө эмне диагноздар менен көп келип калышчу да. Ошого биз медициналык тармактан тажрыйба өтчүбүз сөзсүз түрдө. И аны биз башында кандай болгон, ортосунда кандай болгон, натыйжасы, жыйынтыгы кандай болду деп өзүбүзгө дайыма жазышабыз. Себеби дегенде бизде ар бир сөзүбүзгө биз аябай жоопкерчиликтүүбүз. Ошон үчүн көп мисалы үчүн биз билбеген суроолорду ата-энелер берсе, билбейм деп эле айтабыз. Ошондой эң тамаша жагы кантип билбейсиз деген сөзчү. Туура. Акыркы суроо берип калалы, кесиптеш, биздин убакыт өтүп баратат. Ушул ата-энелер балким үйүндө өзү жасаган массаждар бар да, массаж өзү кылгандар бар. Анан эгерден бир аз туура эмес болуп калса, баланын жашоосуна кандай чоң таасир этет? Эң көп кездешкен учур баланы көнүгүү жасагандан колунан тартышат. Колунан тартышкан көбүнчө ымыркайлардын чыканак сөөктөрүнүн кошулган жери аябай назик болот. Жакшы өөрчүбөгөн. Ошол жер көбүнчө эме травма алып калышат да ошол жерденчи. Бул биринчи ирет, экинчи ирет бут менен көнүгүү кылганда туура эмес басым кылып койсо дагы жамбаш сөөгүнө да таасир этиши мүмкүн. Көп кездешкени бул чыканактыкка. Анда ата-энелер да бизге келет, мисалы үчүн алыскы аймактардан биздин убакытыбыз аз, анан тыйыныбыз жагынан кыйналабыз деп иреттер болгондо биз мындай жөнөкөй нерселерди көрсөтүп беребиз. Бирге 1-2 күн алар менен жасайбыз. Алар уже чогуу жасап беребиз. Көрдүңүз, ал уже түшүндүм, үйрөндүм десе болду. Ошо менен бир убакыт өткөндөн кийин бир келип көрүнүп коюңуз. Эмесин өсүшүн, өөрчүшүн байкап коелу. Эгерде бирдеме болсо, дагы бир көнүгүүлөр көрсөтүп берсе, ошону үйдөн колдоно бересиңер деп жардам беребиз. Аябай жакшы маек болду. Биз акыркы токтолдук, конок кызыктуу инсан экен, көп эфирге чакырып турула, биз нарынан жазып атабыз деп. Жакшы. Албетте сөзсүз түрдө чакырабыз. Кийинки эфирибизде урматтуу телегөрүүчүлөр көрүп туруңуздар, же Instagram баракчабыздан карап турсаңыздар, качан келет, биз аны сөзсүз түрдө Instagram баракчабызга киргизебиз. Албетте, бул баары көрүүчүлөр үчүн жакшы кеңеш алуу максатында чакырганбыз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан учурда пайдаланып бир сизге эркин микрофон берейик, элибизге бир каалоо тилегиңиз болсо айта алсаңыз болот. Ата-энелерге болгон кеңешиңиз болсо. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздын өсүшүнө, өөрчүшүнө түзмө-түз сиз жоопкерчиликтүүсүздөр. Ошон үчүн шартыңар болсо, дайыма балага көңүл буруп, өзүңүз салымыңызды кошуп тургула. Себебі бала чоңойгондо сөзсүз түрдө сизге суроо берет. Бул силердин аракетиңиз деп. Ошон үчүн сак болгула, ден соолуңар чын болсун. Оорубаңыздар. Чоң рахмат. Анда да бир ирет айтып өтөлү, бүгүн биздин студияда конокто Кыргыз мамлекеттик окуу дарылоо илимий медициналык борбордун укалоо жана мануалдык терапиянын адиси Эгинбаев Данияр Юсупович болду. Данияр мырза, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Эң башкысы юбилейлик бакыт каалайбыз. Элибизге, жерибизге ушундай. Бул келечек жаштардын колунда, жаштарыбызды ушу дени сак кылып өстүргөн сиздердин жашоодо ролуңуздар чоң экен. Ыраазычылык билдиребиз. Эң башкысы оорубаңыздар өзүңүздөр. Рахмат бирге болсун. Каалоо тилектер сизге да кабыл болсун. Рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, биз анда эмесе Данияр мырзанын урматына жакшы чыгарма коюп берели анда. Андан соң биз көрүшөбүз.